Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ассалаумағалейкум, Сейит мырза. Саламатсызбы. Баарыңарга салам Вашингтондон. Саламат болуңуз. О, Чатка жазып койчу калачы. Урматтуу конокторубуз. Кайсы шаарлардан кошулуп атасыңар? Кайсы мамлекеттенсиңер? Вашингтондон бирөө барбы? Америкадан барбы? Бишкек. Бишкек, Ош. Бишкек. Бишкек баарыбыз. Астана. Коелукпу. Жалал-Абад. Жакшы. Так. Америкадан да бирөө бар экен. Нью-Йорктон. Жакшы. Кыргызстандан көп экен адамдар. Так, менин презентациямда көп сөздөр англисче болот. Эгер түшүндүрүп керек болсочу, силер чатка жазсаңар, менин коллегаларым, биздин AI мугалимдер силерге жооп берип түшүндүрүп коет. Макулбу? Мен англис тилде мектепте окугам, университетте окугам, англис тилде иштейм, ошол үчүн мага оңой да, англис тилде презентация түзгөнчү. Бирок мен сүйлөгөнүм баары кыргыз тилде болот. Ала Бука, Манас шаары. Жакшы. Жакшы. Мен азыр силерге дагы бир суроо жөнөтөйүн. Кайсы AI моделди колдонобуз деген. Мына мен суроону жөнөттүм. Добуш берсеңер, ушул силердин жообуңарга жараша ChatGPT. мен тест кылабыз бүгүнчү. Силер эң жакшы модельди колдонуп атасыңар депчи, эки эң популярныйсын биз тест кылабыз. ChatGPT алдыда, экинчи орунда Gemini. Мен анын микрофонду өчүрүп коеюн силерге. Таарынбагыла. Себеби кээде адамдар кошулганда өзүнүн өчүргөнүн билбей калат, анан шум баардыгыбызга мешать этет да. Силерде суроолор болсо чатка жазгыла, пожалуйста. Биз мониторинг кылып турабыз. Баарына жооп беребиз. Так, ChatGPT лидер экен, 60%. Өтө кызыктуу. Результат 60%. Себеби мен жакын айтып берем эмне үчүн себеп экенчи. Так, биринчи орунда 60% ChatGPT, экинчи орунда Gemini 23% менен,
Эң аз Grok, анан DeepSeek. Жакшы. Так, эми менде дагы бир суроо бар. Силер эмне үчүн колдоносуңар AI инструменттерди? Да, сүрөткөбү, э, же видеогобу? Да, так, Всё, 228. 202. Мгм. так. Мгм. Мен түшүндүм. Биз көптөрүбүз э, о Gemini кууп келатат. Көбүйүп баратат, уже 24% болду. Так, мен болсо мен экинчи опросту башташ үчүн биринчисин жабышым керек экен. Так, бизде уже 173 адам добуш берди. Жаңы адамдар болсо добуш берип койсоңор, кайсы AI модельди колдоносуңар? Биз бүгүнкү тема кайсы эң жакшы модель? Да, AI бул курал. Э, Азыркы AI заманда биз эң жакшы куралды колдонуп атабызбы? Вот ChatGPT эң популярдуу. Дүйнөдө деле ChatGPT эң популярдуу. Бирок эң күчтүү модельби? Балким просто эң белгилүү модель. Ошол суроого биз бүгүн жооп издейбиз. Биргечи. Өтө маанилүү. Биз туура курал менен согушка чыгыш керекпиз да? Же тоого чыксак туура машинени минип чыгыш керек, да? Туура эмес машина менен чыгып калсак, балким токтоп калат, жолдон бузулуп калат. Так что бүгүн биз тест кылабыз. ChatGPT менен Gemini'ди кагылыштырабыз и көрөбүз эң кайсынысы күчтүүрөөк экен. Андан кийин Claude'ду да текшеребиз. Вот үч эң популярдууну бүгүн текшеребиз. Так, так. Мирлан үнүн баардыгына эле угуп атат деп ойлойм. Себеби адамдар жооп берип атат. Да. Так, мен муну токтотуп турайын. Бул опросту мен силерге башка опрос жөнөтөйүн. Эмне үчүн AI модельди колдоносуңар? Фото же видеого же текст генерация кылганы, мисалы поэзиябы э, же бизнес план түзгөнүбү, же веб-сайт түзөсүңөрбү, же башка нерсе үчүнбү, там музыкабы, нерсе, да. Кандай максатта колдоносуңар AI'ды? Эң көп текст экен. Анда ушу фокусту ушу текстке кылалы. Сөзсүз текстти текшеребиз. Мына бүгүн билебиз эң көп бизде катышуучулар колдонот ChatGPT, анан Gemini, анан эң көбү болсо текст үчүн колдонобуз. Так что бүгүн текшеребиз. Кайсынысы жакшыраак текст иштетет? ChatGPTби же Gemini'би? Да. Кайсынысы жакшыраак сүрөт жаратат? ChatGPTби же Gemini'би? Так что бүгүнкү презентацияда ушул суроого жооп алабыз.
А кимдер башка нерсе десеңер ошо жазып койсоңор, кандай башка нерсе үчүн колдоносуңар AI инструментти, да. Өтө кызыктуу, укканы, баарыбыз ошол маалыматтан да пайда көрөлү. Да, бирөө өтө жакшы жазыптыр, репетитор. Чындап эле мен ойлойм, уже репетитордун пайдасы аз болуп калды AI болгондон кийинчи. AI эле репетитор да, эң жакшы репетитор. Просто билиш керекпиз ошону кантип колдонгону. Да, буга англис тил репетитору сонун иш кылып бере алат. Да, англис тил мугалимдер деле ойлойм азыр пайдасы аз болуп калды. Себеби AI ошол ишти сонун кылып берет. Анда Айгерим биякта жазат, код жазат экен Айгерим. Так. Так, эң көп бизде текст болуп атат категориясы, эң популярдуу. Жакшы. Так, Zoom, мен Zoom жөнүндө кыскача айтып кетейин. Эгер силерде Zoom'да ошо текстти колдонобуз, суроолор болсо жазгыла чатка. Анан кийин ошол вопрос суроо бергенде силер жооп берип тургула. Анан кийин реакциялар бар. Карап көрсөңөр, мисалы мен айткан бир нерсе аябай жакса, кызыктуу болсо же күлкүлүү болсо ушинтип мага мотивация жөнөтсөңөр болот. Мен көрөм, мен ыраазы болом. Же бир нерсеге макул болсоңор ушинтип кылсаңар болот. Хорошо? Так что азыр бир мүнөттөн кийин баштайлы. Уже 12:05 болду Вашингтондо, түнкү 12:05. Аябай кубанычтамын. Көп адам AI жөнүндө үйрөнгүсү кызыгып атканы. Бул өтө маанилүү мен үчүн. Себеби мен каалайм Кыргызстан бул AI мамлекет болуш керек. Ал үчүн бизге AI үй бүлө керек. Ал үчүн баардыгы башталат AI Кыргыздан. Баарыбыз тең AI кыргыз болуш керекпиз. Ар бирөөбүз AI үйрөнсөк, үй бүлөбүзгө үйрөтө алабыз. Анда үй бүлөбүздөн үйрөнсө, анда уже биздин мамлекетибиз AI мамлекет болот. Так, 12:05 болду. Мен баштайм. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Аябай кубанычтамын. Баарыңарды көргөнү. Бул биздин даже Кыргызстандагы эң чоң AI вебинар, AI мастер-класс болуш керек. Бүгүнкү темасы кайсы эң жакшы AI модель? Да, баарыбыз тең AI колдонобуз, бирок эң жакшы, эң күчтүүсүн колдонуп атабызбы? Да. AI бул курал. Согушка чыкканда эң жакшы куралды алып чыгыш керек да. Да. Утуш үчүнчү биздин максатыбыз утканы ушул жашоодо. Ошол үчүн биз ушул AI жашоодо эң жакшы курал менен чыгыш керекпиз. Так, биринчи мен өзүм жөнүндө кыскача айтып кетейин, тааныштырып кетейин. Балки мен жөнүндө ар кандай видеодон билесиңер, бирок мен кыскача 5 мүнөттө өзүм жөнүндө айтып кетейин силерге. Да. Так, мен болсо көп жылдан бою Чехияда жашагам. Биз үй бүлөбүз менен Чехияга көчүп барганбыз. Биякта батса Чехиядан бирөөлөр барбы? Тааныштар. Э, Биз 95-жылы Чехияга көчүп барганбыз. Эң биринчилерден болуп Чехияга көчкөнбүз. Э, Ал кезде мен 9 жашта болгом. Анан мен ошо билимди англис тилде алдым. Мен ошол үчүн мага англис тили жазган аябай оңой да, себеби мен 9 жаштан бери англис тилде окуп келатам. Бир мүнөт өчүрүп турчу, бирөө биякта адамдар чызгандарды. Так, так, так. Бирөөлөр чызып атат, азыр кое тургулачы. Азыр ким ушинтип фломастермен чызып атсаңар, силерди чыгарып коебуз. Чызбагылачы. Так, азыр мен токтотуп кайра баштайынчы.
Мен токтотуп алайт экенмин чызганды, бирок чыгыла калачы. Макулу ким азыр чызганын көрсөм чыгарып коем. Макул аластап атат. Башкалар деле аластап атат. Так, бери сен дагы мониторинг кылып турсаң, тиги өчүрсөң болот да, кажется. Так, да ошо Чехияда жашагам, чехче билем, немисче да үйрөнгөм, испанча да үйрөнгөм. Ошол үчүн мен көп тил билем, аябай. 5 тил билем. Э, Так, андан кийин мен Канадада окугам. Биринчи кыргыз болуп Торонто университетинде окугам. Торонто университети дүйнөдөгү алдыңкы университеттердин бири деп эсептелет. Ар кандай рейкингтерди карасаңар, Торонто университет Канадада биринчи, да дүйнөдө 20 жакшы окуу жайлардын бирине кирет. Мен ошону 2008-жылы бүттүм, биринчи кыргыз болупчу, бакалавр деңгээлде. Анан кийин мен магистратура окудум, University of Virginia'да. Ошол жакта да биринчи кыргызмын деп ойлойм аяктан. Ошону бүткөн, аяктаган MBA боюнча. Кимиңер Америкада болсоңор, наверное, билесиңер, University of Virginia аябай жакшы университет деп эсептелет. Алардын бизнес школасы аябай жакшы. Мен ошол жакта жашоомдо эки эң жакшы жылдарды өткөздүм. Өтө жакшы университет. Анан көп рейкинг боюнча Америкада бул алдыңкы университеттердин бири деп эсептелет. Мисалы, Economist деген журнал, атактуу экономист журнал Америкада муну 9-чу деп айтат. Bloomberg деген журнал, бизнес журнал, номер 5 дейт Америкада. Так что мен билим мага аябай жакканы, эң көп жакканы университетте. Э, Аякта вот ушундай дискуссия сыяктуу өткөзүп өткөн да. Мисалы, Канадада сабактар лекция болуп өткөн да, а Америкада вот бизнес школаларда дискуссия болуп өтөт да. Мугалим просто лектор эмес, а дискуссия алып барат. Как Аристотель сыяктуучу. Мага өтө аябай жаккан. Мен тетиги жерде отурам. 60 адам бир класста өтө акылдуу адамдар, эң акылдуу адамдар, жашоомдо эң акылдуу адамдар ошол жактан жолуктум. Университетте мен 2005-жылы баштадым. Университеттен кийин мен ITге кирдим. Ошондо 11 жыл болду. ITде мен иштеп атканыма. Мен ошо Salesforce деген технология боюнча адис болдум. Salesforce. Ошо боюнча балким мени да тааныйсыңар. Мен Salesforce'ту 2015-жылы, 2016-жылы окутуп баштадым. Ошо бир аз иштегенден кийин эле мен билимимди башкалар менен бөлүшүп баштадым. Salesforce аябай жакшы экен. Көбүрөөк кыргыздар Salesforce тармагына кирсин, көбүрөөк кыргыздар жакшы жумушка кирсин деп мен окутуп келатам. Мен ошол 2015-жылдан бери дүйнөдөгү алдыңкы IT компанияларда иштеттим. Мисалы, Deloitte деген дүйнөдөгү эң чоң IT компания, IT консалтинг компания, $67 миллиард доходу бар. Accenture $70 миллиард. General Dynamics бул военный, Америкада военный мамлекеттик проекттерди көп кылат. General Dynamics деген фирманы балким уккансыздар, танкаларды, кажется, истребительдерди чыгарат. Ошолордун IT-дагы бөлүмү бар. Мен Америкада эң чоң даже индейстердин IT компаниясында иштегем. Коньяк деген. Индустар эмес, а индейстердинчи. Так что ар кандай кызыктуу IT компаниялар иштегем. Анан дагы мен Америкадагы көп мамлекеттик ишканалардын ишканаларга иштегем. Ишканалар дегенде агентстволорго, министерстволорго, мисалы, Айыл чарба агентствосунда иштегем, проект кылгам да. Аякта клиенттер жакшыраак обслуживать этиш үчүн веб-сайт курушканда, мен ошону старший программист болгом. Ошол жакта Америкада да бир министерство бар, защита финансовых прав дегенчи, CFPB, Consumer Financial Protection Bureau деген. Ошол жакта дагы бир приложение бар, эң маанилүү приложение. Мен ошол жакта главный Salesforce программист болгом. Анан дагы Америкада как Министерство здравоохранения сыяктуу бар, Center for Medicaid Services деген. Ошол жактан да проект иштегем. Анан мен штаттык деңгээлде да проекттерде иштегем, Индиана штаттагы балдарга жардам берүү. Так что менде ар кандай тажрыйба бар. Менчик фирмаларда дагы, мамлекеттик ишканаларга дагы, министерстволорго жардам берип, менин проекттерим миңдеген адамдарга Америкада пайдасын көрсөткөн, анан көрсөтүп да келатат. Да. Бирок мени эң көп кызыктырган бул билим менен бөлүшкөнү. Мен Salesforce'ду үйрөнүп баштагандан бери, IT-ни үйрөнгөндөн баштагандан бери билим менен бөлүшүп келатам. Биринчи кезде мен YouTube каналга бөлүштүм. Сейитбек деген YouTube каналым бар. Издесеңер, меники чыгат, Сейитбек депчи.
И менин көп популярдуу видеолорум бар. И Salesforce боюнча мен, наверное, алдыңкы ютуберлермен англис тилдечи. Көп адамдар менин видеолорумду көрүп, жумушка орношуп, билим алып келди. Көп адамдар мага кат жазышат. Э, Анан дагы мен тренингтерди өткөзөм көп. Мисалы мен 2021 жылы индейцтерге тренинг өткөздүм. Salesforce'ту. Ал Америкада көп казинолор индейцтердики. Америка ошол ушундай жардам берди да, биз силердин жериңерди алдык. Эми өзүбүздү жаман сезип атабыз, мына силерге казино берип койду аларгачы. Көп эксклюзивный лицензия берип койдум. Анан ошо индейцтер болсо казинолордо эле иштете бербей, айтида үйрөнөлү деп мени чакырган. Ошо 2 жума алардын казиносунда жашап, индейцтерди окуттум. Анан мен дагы Мэриленд штаттагы эң чоң колледжде сабак бердим, IT боюнча. Бир секунд. Так. Монтгомери колледж деген бар. Кимгер Мэрилендте болсоңор, бул Мэрилендте эң чоң колледж. Так. ПТУ десе болот окшойт. ПТУ. Университеттин 1-2 жылда. Ошол жакта мен IT окуткам. Ошо кээ бир окуучулар менен ушинтип сүрөткө түшкөм. Ошо бул болсо менин ID картам, мугалим дегенчи, инструктор деген. Андан кийин мен дагы онлайн сабак берип келатам. 2019 жылдан бери туруктуу сабак берип келатам. 4 айлык. Бүгүнкү күнү наверное 1000ге жакын биздин жердешке жардам бердим. Жумушка орношкону алдыңкы IT компаниялар дүйнөдө. Көбүнчөсү Америкада, калгандары болсо вот Канада, Корея, Германия, Чехия жана башка мамлекеттерде. Ошо бул болсо менин биринчи группам болгон, эң биринчи группам болгон. Э, Ошо көбүнчө окуучуларым кыргыз болбойм, арасында да казактар бар, түркмөндөр бар. Мына бул болсо американец. Ошо. Так что билим берүү боюнча тажрыйбам аябай чоң, анан мага аябай жагат билим бергени. Ошол үчүн аябай кубанычтамын силерге ошол AI жөнүндө айтып бергени. Мен да конференцияларда да презентация кылам. Salesforce'ун эң чоң конференциясы өткөн Вашингтондо. Ошол жакта мен ошол презентация кылгам. Анан ошо булду Флоридада презентация кылгам. Анан жакында эле 2 жума мурун Түштүк Кореяда презентация кылдым AI боюнча. Барчына экөөбүз. Мен болсо AI боюнча, барчына психология боюнча. Өтө кызыктуу комбинация болду. Ойлойм өтө пайдалуу презентация болду. Кореядан адамдар барбы? Презентацияга келгендер барбы биякта? Так. э, И менин да Udemy курстар бар. Udemy колдонгондор барбы? Udemy мага аябай жагат. Udemy'de көп жакшы курстарды үйрөнсө болот да. И мына Udemy'de да курстарым бар. 6 курсум бар. Кээ бирлеринде өзүм автормун, кээ бирлеринде мен со автормун. Жалпысынан 6 курс бар Udemy'дечи. Ойлойм кыргыздардын ичинде эң көп менде окшойт курстарчы Udemy'де. Мен башка эч кимди билбейм. Udemy'де курс чыгарганчы. Так что ар кандай тараптан сабак берип атам, окутуп атам. Udemy, YouTube, онлайн сабактар, бетме-бет сабактар. Так азыр биякта жок. Так, эми AI боюнча. Да. AI боюнча кайсы эң жакшы AI деген суроону мен азыр жооп берем. Кайсы эң жакшы AI? Азыр адамдар чыгып атат биякта, мен алыстап атат. Өчүрүп коеюнчу. Да. И өтө маанилүү билгени биз эң жакшы AIды колдонуп атабызбы депчи. Да. Мисалы биз билебизби кайсы эң жакшы машина экенчи? Же ким эң жакшы боксер экенин билебизби? Ошондой эле билиш керекпиз. Биз билиш керекпиз. Кайсы эң жакшы AI экенчи? AI бул күнүмдүк жашоодогу инструмент. Да. Биз канчалык жакшыраак AI инструментти колдонсок, ошончолук биз күнүбүз эффективдүүрөөк болот. Ошончолук биз жакшыраак иштерди аткарабыз. Да. Мисалы бой без правил кылсакчы AIдин арасында кайсы AI жеңип кетет деп ойлойсуңар? Да. Мына мен билем биякта эң популярдуу AI жооңардын боюнча
60%, 61% ChatGPT колдонот экен. 24% Gemini колдонот экен. Бирок ChatGPT эң жакшы AIбы? Биз ошол суроого жооп алабыз жакында. Да. Так, мен биринчи бир терминдерди түшүндүрүп коеюн. Өтө маанилүү бир терминдерди. Биринчи термин AI Lab менен AI моделдин айырмасы. Ушул сөздүн маанисин билгендер барбы? Чатка жазып койсоңор. AI лаборатория менен AI моделдин айырмасы эмне? Да. ChatGPT ал AI лабораториябы же AI модельби? Так, давайте мен силерге суроо берейин. ChatGPT мен азыр запросту жөнөттүм. Да. ChatGPT ал AI модельби же AI лабораториябы? Баарыңар деле билет экенсиңер. Аябай кубанычтамын. 85% айтып атат ChatGPT бул AI модель депчи. Бул албетте туура жооп. ChatGPT ал AI модель. Мен азыр силерге түшүндүрүп берем. Так. AI лаборатория бул как Toyota дегендейчи. А AI модель деген ал Toyota Camry сыяктуу. Э, Ошондой AI лаборатория бул OpenAI, ChatGPT бул болсо модель. Да. OpenAIда көп модель бар. Бүгүн болсо сабакта көрсөтөм, кайсы модельдер бар экенчи. Так. Да, так что AI лаборатория бул как Toyota сыяктуу. Toyota, ким дагы бар? Чоң фирмалар, Tesla, Ford. Алар болсо лабораториялар. Ошол лабораториядан ар кандай модельдер чыгат. Мисалы, OpenAIда Sora бар, Sora, Codex, ChatGPT, көп модельдер бар, көптөрүбүз бирок ChatGPT'ди билебиз. ChatGPT биринчи болуп чыкканда, көптөр ойлойт ChatGPT бул өзүнчө эме депчи, лаборатория деп. Бул просто модель, бир функция аткарган модель да. Модельдер көп да. Ошол үчүн биз билиш керекпиз, качан кайсы модельди колдонгону, качан кайсы лабораторияга барганын. Да. Мисалы, Toyota Camry же Toyota Prius. Toyota Prius билебиз эң жакшы машина, эгер доставка кылам десеңчи, же экономдойм десеңчи. Да, бирок үй бүлөм менен алыска барам десең, Toyota Prius оптималдуу эмес да. Да, же тоого чыгам десең, оптималдуу эмес. Да. Мен ошентип ойлоп жүргөмүн, өткөндө Улан Батырга барсам, алар Монголияда Toyota Prius'ту бардык жака колдонот экен бирок. Да, бирок Америкада Toyota Prius мындай көбүнчө шаардык машина, эконом машина, такси кыласың, доставка кыласың ушундай. Бирок үй бүлөнү же тоого чыкпайсың аденчи. Ал үчүн балким RAV4 чыгарасың, Highlander. Эгер сен аябай бай болсоң, мындай чоң машина жакшы көрсөң, анда балким Land Cruiser аласың, Ошентип эле AI модельдердин түрлөрү көп да. Да. Тандасаң болот да, кайсынысы сага ыңгайлуу. Арзаны бар, тези бар. Бүгүн мен силерге сабакта көрсөтөм кайсылары жакшы экенчи. Так что лабораториялардын түрлөрү да бар, OpenAIдан башка. Google бар, Meta, Microsoft, Anthropic. Ушул 5 эң чоң Америкада лаборатория. Алардын дагы эң популярдуу модельдери Claude, Llama, Gemini, Copilot. Да. Окшош да. Так что так. Так. Дүйнөдөгү эң 5 популярдуу AI лабораторияны силерге айткым келип атат. Да. Баарыбыз тең OpenAIды билебиз, ChatGPT'ни билебиз, себеби алар биринчи популярдуу кылды ошол AIдычы.
Себеби аларда биринчи башталган да ушул AI революцияны. Анан кийин болсо Google DeepMind аябай белгилүү. Мета бул Facebook компаниясы, Anthropic, анан Microsoft. Бул 5 эң популярдуу AI лаборатория Америкада. И бул болсо алардын модельдери. OpenAIда эң популярдуу ChatGPT бар, сүрөт үчүн Dolly бар, видео үчүн Sora деген бар. Google DeepMindда дагы вот Gemini бар, AlphaFold бар. Ушул аябай кызыктуу экен баса. Бул AI модель протеиндерди анализдегени. Бул научный AI да. Анан сүрөткө AI модель бар. Так что лабораториялар көп, и модельдер да көп да. Так же, как машина фирмалар көп, и машина модельдер көп, аябайчы. И ар бир максатка өзүнүн моделин, өзүнүн лабораториясын тандасак болот. Да. Эгер машина аналогия кылсакчы, мен ойлойм OpenAI бул Toyotага жакын. Эң популярдуу машина дүйнөдө азыр Toyotага эң көп Америкада мисалы Toyota сатылат. Монголияга барсам 99% машина Toyota экен. Кыргызстанда билбейм кандай машиналар көптөн бери элекмин, бирок дүйнөдө эң көп Toyota сатылат. Ошол үчүн ойлойм OpenAI как Toyota сыяктуу. Эң ходовой, эң популярдуу. Google DeepMind бул Mercedes сыяктуу. Өтө сапаттуу, балким аз кымбатыраак, бирок аябай күчтүү инженериясы. Anthropic Anthropic бул болсо мен үчүн как Tesla сыяктуу. Tesla жаңы автомашина да 2003-жылы башталган, ошондо 23 жыл мурун башталган. Бирок бүгүнкү күнү эң кымбат автомашина компания, да. Toyota, Mercedes-Benz мурун башталган, бирок уже артта калып калды. А Tesla алдыга чыгып кетти. Да, ошол үчүн Tesla'ны негиздеген адам Илон Маск дүйнөдөгү азыр эң бай адам деп эсептелет. Tesla аябай тез революция кылып койду. Ошо Anthropic деле ошондой революция кылып атат. AI тармактачы. Ошо Claude Code тытып атат азырчы аябай. Так что ошентип мен аналогия кылмакмын машинеге окшотсокчу. Өтө кызыктуусу AI тармакта инновация өтө тез инновация болуп атат. Так, мен силерге көрсөтөйүн. Мисалы, ChatGPT биринчи башталып кетти да, мына 2023-жылы GPT-4 чыкты. Ошол баардыгыбыз тең, наверное, биринчи кезде ChatGPT'ден баштадык, колдонуп баштадык. И анан артынан башкалар кубала баштады. Google Gemini даже болгон эмес, ал кездечи. Microsoft'туку да анданыраак чыкты. Эң башында OpenAI баштады, андан кийин ChatGPT 4төн кийин ChatGPT 4 Turbo чыкты, 4O чыкты. Бул модельдер да. Ортолорун карасаңар, узак болгон, Азыр тез деп баратат, Инновациянын деңгээли аябай тез болуп баратат. Ошол үчүн балким бир кезде ChatGPT эң күчтүү болгон, бирок бүгүнкү күнү балким ChatGPT эң күчтүү эмес. Себеби инновация өтө тез болуп атат да. Кабарларды карасаңар, постоянно жаңы модельдер чыгып атат. Ошол үчүн биз кантип билсек болот, кайсы модель бүгүнкү күнү эң күчтүү экенчи? Кечээ эмес, а бүгүнкү күнү кайсы модель эң күчтүү экен? Мен силерге ушуну айтып бергим келет презентацияда. Так. Да, дүйнө боюнча эң популярдуу AI модель бул ChatGPT. Акыркы изилдөө боюнча 61% ChatGPT колдонот экен дүйнөдөчү. И өтө кызыктуу, биз деле азыр опрос кылдык го, 61% ChatGPT'ни колдонот экен. Өтө кызыктуу экен, Биякта катышуучулардын результаттары дүйнөнүн результаттарына так келди. Да. Экинчи орунда Gemini турат 15%, бизде болсо 24% Gemini'да. Үчүнчү орунда Copilot, бизде болсо үчүнчү орунда Claude. Так. Так, кантип объективно билсек болот кайсы AI модель эң жакшы экенинчи? Мен ошону силерге көрсөтүп келип атат. И ал үчүн мен силерге LM Arena деген вебсайтты тааныштыргым келип атат.
Эм, LM LM Arena'da biz modelleri салыштырабыз, лабораторияларды OpenAI менен Google'ду салыштыра албайбыз, алардын модельдерин салыштырабыз. Ар бир модель өзүнчө бир функция бар да, ошол функция боюнча салыштырсак болот да. Текст функция, сүрөт функция, мен болсо азыр ошону тест кылабыз. Бирок аны кылгандан мурун мен силерге кыскача көрсөтүп койгум келет, кандай модельдер бар только чат эмеде, Gemini'да. Так, азыр мына модельдер, мен азыр OpenAI'дын вебсайтындамын, мына ошо алардын модельдери менен силерди тааныштыргым келип атат. Эң акыркы модельдери 5.5, 5.4, 5.4 мини. Биякта мына кайсы критерий менен салыштырса болот модельдердичи. Мисалы бул баасы менен салыштырса болот. Бул миллион токен $5 турат, бул эң акылдуусу, эң кымбаты да. Башка орточо баасы бар, $2,5 миллион токен. А бул болсо 75 цент миллион токен. Анан да биз ылдамдык менен салыштырсак болот. Бул болсо тез, бул эң тез. Так что кээде салыштырганы кыйын, себеби балким биз үчүн баа маанилүү. Да, баа боюнча карасак бул аябай эме арзан. Ылдамдык карасак бул аябай тез. Да. Бирок эң акылдуу деп карасак бул ушул да, эң акылдуу. Бирок бул эң кымбат, андан кийин эң жай. Так что биз да караш керекпиз да, кайсы биз үчүн маанилүү критерий экенчи. Биз үчүн ылдамдык маанилүүбү же сапат маанилүүбү? Да, так что максатка жараша биз ушу туура модельди тандаш керекпиз да. Эгер бизге тез жооп керек болсо анда ушуну колдонобуз. 5.4-тү. А эгер да глубокий анализ кылсак, мындай юридический анализ кылсак, анда 5.5 керек. Да. Так что өтө маанилүү ошо биздин өзүбүздүн критериябызды, максатыбызды түшүнгөнү. Андан кийин дагы специализированный модельдер бар. Сүрөт үчүн, да, мисалы бул модель бар. GPT image деген бар. Анан кийин видео үчүн өзүнчө модель бар, сөз чыгарган өзүнчө модель бар. Так что модельдер көп, аябай, Так что биз как кыргыз катары биз билиш керекпиз, ушу модельдер көп, биздин максатыбызды билиш керекпиз. Биз эмне максаттан AI'ды колдонуп атабыз? Ошол максатка жараша модельди тандасак болот. Бирок силер айтышыңар мүмкүнсүңөр, Сейитбек, мен ChatGPT'ни жөн эле колдонуп атам го. Кайсы модельди колдонуп атам депчи. Аны кантип билсеңер болот? Мына берге бассаңар, ChatGPT'ге кирипчи, көбүнчө маалда эң акыркы модельди колдонуп атасыңар да. Да, 5.5 модельди. Эгер тез кааласаңар, мына эгер алмаштырган келсе, мына биякта мына конфигур деген кнопканы басыңар, настроить дегенчи. Силер өзүңөр тандасаңар болот да, анда модельди кайсысын каалайсыңар. Баасына жараша, тездигине жараша тандасаңар болот. Андан кийин биякта дагы скорость тандасаңар болот. Тез жооп берсиңби же ойлонуп жооп берсиңби? Instant же thinking, да. Э, Көбүнчө маалда болсо бул эме, бул автопилотто да силердин сурооңорго жараша ChatGPT өзү тууралайт. Да, эгер ойлонуш керек болсо ал ойлонуп жооп берет. Да, бул жанагы машина бар го, машина айдаганда ручной бар, өзүң скорость алмаштырасың, биринчи, экинчи, үчүнчү депчи. Кээде болсо сен автоматка коесуң. Автомат өзү алмаштыра берет да. Так что эгер силер мануальный кылган келсе, өзүңөр тандасаңар болот да, кайсы скорость менен, кайсы модель менен иштейсиңерчи. Көбүнчө адамдарга автонастройка балким жарайт. Да. Мына жерде көрүңөр, өзү тандайт силер үчүнчү. Так. Давайте эми текшеребиз. Эми текшеребиз, кагылыштыралы. Мен силерге түшүндүрүп бердим, буга чейин.
кандай лабораториялар бар, кандай модельдер бар, эмне үчүн модельдерди тандаш керек экенчи. Ар бир моделдин өзүнчө функциясы бар. Да. Ар бир машиненин, мисалы, Camry'nin функциясы башкача, эми Prius'тан же Land Cruiser'денчи модельдер да ошентип айырмаланат. Эми текшерели, жана сурамжылоонун негизинде эң популярдуу бул ChatGPT болду, 61%. Экинчи орунда болсо Gemini болду. Давайте Gemini менен ChatGPT'ни калыштыралы. Мен көрөлү кайсынысы күчтүүрөөк экенинчи. Сүрөт боюнча. Сүрөт боюнча. Так. LM Arena'га киргенде биякта side by side деген функцияны тандайбыз. LM Arena бул LM Arena бул дүйнөдө номер 1 деп эсептелет. Ошо объективный кылганы, баалаганынчы бул University of Berkeley деген бар, Канада, Калифорнияда университет, Силикон Долина университети. Ошолор ушу вебсайтты түздү, чтобы тапканы кайсы эң жакшы модель экенчи. Биз болсо азыр салыштырабыз. Эки азыр сүрөт, мен сүрөтүн бияка жүктөйбүз. Айтабыз, мени Супермен кылып Бишкектин үстүнөн учурчу депчи. Мына бирөөсү болсо Gemini, бирөөсү болсо ChatGPT. GPT. Караңла, GPT'nin модельдери көп. Так, мен болсо сүрөттү тандайм. Сүрөттүн ичинен модельдер үчөө бар экен. Давайте ушу GPT-1ди тандайбыз. Муну болсо эме Gemini. Gemini'дин так. Gemini менен ChatGPT'ни калыштырабыз, Кайсынысы мени Супермен жакшы жасайт экен көрөбүз. Экөө тең ишке кирди. Сол жакта Gemini, оң жакта GPT. Так салыштыралы, кимиси жакшыраак мени Супермен кылат экен. Мына Gemini уже даярды, тез бүттү. Так, давайте бияктан дагы добуш кылабыз. Силер мага жардам бергиле тандаганы. Кайсынысы жакшыраак экен? А же Б? Кара, GPT дагы иштебей калды. Так, опросник ачтым. Так, GPT, давай. İşte öyle даже GPT için. Бул давайте GPT. Башканы алалы, GPT-1. Так, кайра сүрөтүн жүктөйүн. Давай кайра аракет кылчы. GPT давай сүрөт жаратчы. Gemini аябай тез кылып койду, канча секундада кылып койду? Бир 5 секундада кылып койду сүрөттү. Негедир ушу GPT кыйналып атат. Да. GPT ошентип эме кээде кыйналып калат. Ошол үчүн давайте башка модельди колдонолу, сүрөт үчүн. Карагыла, GPT сүрөткө кыйналып калат экен. Так что экинчи орунда эң популярдуу бизде эме болду. Клод болду. Клод, Клод барбы биякта? Клод биякта жок окшойт. Сүрөт боюнча Клод жок экен. Давайте башканы тандайбыз. Андай бир синтирим. Бул, кажется, TikToktун модели.
Кайра башташым керек экен. Кайра билебеген болсо болчу. Жигиттин ордуна эмени тандайбыз. Синтирим. Сүрөтүн кайра жүктөйүн. Задачаны кайра берейин. Суперменни. Мен Супермен бишектин үстүнөн учуп баратам. Gemini менен Синтирим кагылышат. Так, мен робот эмесмин. Кетти. Не, отуруп калды. Так, сүрөт. Мен сүрөтүн бербей калыпмын. Ана Суперменди деле тартып коюптум. Бакан Суперменди баалайлы. Кимиси жакшыраак Супермен тартты. Бишкектин үстүнөн учуп атканчы. Бишкек окшош экенби? Окшош аябай Бишкекке. Тоолор, ала тоо. Кайсынысы жакшыраак экен? Кайсынысы силерге жакты? Давайте муну токтотуп кайра баштайын. Мына А же Б. Кайсынысы жакшыраак тартты? Экөө тең окшош, жакшы аябай, экөө теңчи. Өтө сапаттуу. Бирок бул көбүнчө адамдар Бга тартылат. Мен деле Бга добуш бермекмин. Мен Бга кошулам. Ошол үчүн Бны тандайбыз. Э, Да. И биздин добушубуз ушинтип эмеге булар топтойт да, бул вебсайт кайсы модель эң жакшы экен. Да. Мен бир жерде тандадым, кайсы модель эң жакшы экен депчи. Биз даже муну анонимдүү кылсак болот. Да, билбей туруп элечи. Балки мен Квенди постоянно колдоном, же Квенде менде акциям бар, же тууганым иштейт. Ошол үчүн эле мындай предвзятость болбош үчүн анонимдүү да кылса болот ушул тесттичи. Мен азыр силерге көрсөтөм кантип анонимдүү кылганычы. Так. Так, эми көрдүк да, сүрөт боюнча Gemini аябай жакшы кылды, бирок Квен жакшыраак экен. Экөө окшош, бирок бирөө жакшыраак, азмаз жакшыраак. Ошол үчүн силер деле мисалы сүрөт жашап атсаңар, балким Квенди кылышыңар керек, Gemini'де эмес, же ChatGPT'де эмес. Да. Ушул. Так, эми болсо башкача модель кылалы, бул болсо анонимдүү. Биз билбейбиз кайсы эки модель азыр иштеп атат экенчи. И давайте бул ирет эми Бишкек эмес, Оштун үстүнөн Супермен болуп учуп баратам. Так что эки анонимдүү модель азыр кагылышып атат. И бул бирөөсү болсо ChatGPT болушу мүмкүн, же Gemini болушу мүмкүн. Билбейбиз. Да. Только добуш бергенден кийин билебиз. Так что бул аябай калыс болот бул добушчу. И давайте бул добушту азыр кайра баштайбыз. Результат чыкканда мен силерге кайра добуш бересиңер, окей? А же Б деп добуш бересиңер. Даяр болгула. Байкагыла жана Gemini аябай тез тарткан го, булар жайыраак экен. Gemini жана 10 секундда берип койгон бизге. Так.
Сейитбек байке, сиздин үнүңүз чыкпай атат. Так, үнүңүз чыкпай жатат. Так. Ал болуп Эми атабы? эми болот атабы? Болуп атабы? Хорошо. Так, эми, так что ван экен, көп аябай жакшы модельдер бар, биз аларды билбейбиз. Да, вот биз только ChatGPT, Gemini колдонуп, бирок көп башка модельдер бар, алар жакшыраак биз ойлогон модельдерденчи. Ошол үчүн өтө маанилүү ушундай вебинарларга, мастер класстарга катышканы, же мугалимдер менен сүйлөшкөнү, жаңы күчтүүрөөк куралды колдонобуз. Да. Көп белгилүү эмес куралдарды популярдуу эмес болгону бирок аябай күчтүүрөөк да. Так, эми сүрөт боюнча түшүндүк, Gemini эң күчтүү эмес. ChatGPT что-то кыйналып эле калды. Давайте башка да тест кылабыз. Эмичи? Эми болсо, эми болсо, эми болсо эме кылабыз. Видео кылабыз. Да. Видео кылабыз. Давайте Gemini менен ChatGPT'ни кайра кагылыштырабыз. Бул жолу иштесе экен ChatGPT. Так, видео эмес. Так, видео. Мына видео кылабыз. Мен сүрөтүмдү жүктөйм. Видео кылганда только анонимный болот. Да, жана тандасак болот эле го, бирок видеого тандасак болбойт. Да. Себеби аябай чоң процесс, кымбат. Так, мына видео тандадым. Мени супермен кылып бишектин үстүнөн учсун деп. Давайте башка шаарды. Эң көп бизде биякта Бишкек Ош, анан кийин, кажется, Жалал Абад болгон, Жалал Абад. Давайте Жалал Абадтан учайын эми. Эми видео жаратып атат. Видео процессинг аябай оор. 1, 2, 3, 5 мүнөттүккө чейин. Ошол үчүн биз муну калтырып коелу. Азыр эмки заданияга өтөбүз. Окей? Так, эмки задание болсо тест 3. Тест 3 болсо поэзия. Поэзия. Да, так. Кимиси жакшыраак поэма жаза алат экен, текшеребиз. Кыскача поэма Ысык көл жөнүндө кыргыз тилинде сурайбыз, Давайте ChatGPT менен эме Gemini экөөнү кагылыштырабыз и көрөбүз кимиси жакшыраак поэма жазат экен кыргыз тилинде. Да. Так, добуш бергенде даяр болгула. Азыр А же Б деп тандайбыз. Gemini кыргызча жакшыраак поэзия жазабы же ChatGPT? ChatGPT тез жазып койду. Так, мына бул да жазды. Так, эми добуш беребиз. Кайсы поэма жакшыраак? Утуп атат, Эмне үчүн утуп атат? Эгер түшүндүрүп берсеңер болобу? Мен үчүн өтө кызыктуу. Эмне үчүн А жакшыраак? Мага Ада жакканы то, что
эме ат берди да поэмагачы, ысык көлүнүн жээгинде депчи. Биякта ат жок да, сразу эле башталып кетти. Мага да биякта жакканы кыска кыска экен сүйлөмдөрүчү, окуганда оңойраак. Кыска уйкашат. Да, туура. Так, 60% ага берди. Так что биз добушубузду ага беребиз. И ушул LM Arena ушул добуштарды топтоп эмеге жөнөтүп атат да. Таблица бар. Мен силерге ошол таблицаны аны көрсөтөм. Аягыдачы. Так, поэзия боюнча Gemini жакшы экен. Көрдүкпү? Көптөр биз болсо ChatGPT'ни колдонобуз. Бирок кыргыз тили боюнча, поэзия боюнча Gemini жакшыраак сапат. Э, Давайте эми төртүнчү тестке өтөлү. Төртүнчү тест бул как табышмак сыяктуу. Табышмак сыяктуу. Кайра биз Gemini менен ChatGPT'ни кагылыштыралы. Мен айтып атам, 8 сөздөн сүйлөм түзгүлө. Бир гана с таңбасынан башталсын, да. И ошол сүйлөм ысык өлчөндө болсун. Окей, 8 сөздөн сүйлөм ысык өлчөндө бир гана с таңбадан башталат кыргыз тилде. Кимиси жакшыраак жаза алат экен кыргыз тилде. Бул даже англис таңбалар менен жазылып коюптур. Сулуу, салкын, суусу, самал, серет сезимдери сыйкырдуу сүрөттөйт. Да. Мен биякта айттым эле го, кыргыз тилде жаз депчи. Так, опросту кайра баштайын. Кайсынысы жакшыраак экен? Караңылар. Бул болсо Gemini жазганы, бул болсо ChatGPT жазганы. Салкын суунун сыйкырдуу сулуулугу сезимдерди сөзсүз сууктандырып сүйүнтөт. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так что саны туура, баары тең с таңбадан башталат и кыргызча жазды. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бул деле баары кыргызча 8 таңбадан, 8 сүйлөмдөн с таңбадан, бирок кыргызча эмес да бул, латиница менен жазды. Да. Так что А жакшыраак, добушту Ага берели. 88% Ага берди. Биякта бул даже санап берди, мына 8 депчи. И даже котормосун берди. Так что ага добуш берип атабыз, и таблицага кетти. Так что экинчи мисал Gemini күчтүүрөөк экен ChatGPT'денчи. Так, бул биздин 5-чи тест болду. Эми 6-чы тестке өтөлү. 6-чы тест болсо, бул кайсы модель жакшы бизге консультант боло алат? Салыштырабыз. Да, бизнес консультант катары кайсы модель жакшы экенчи? И так, мына мен айтып атам, мен кофейня ачкым келип атат. Бишкекте Аусанын жанында кофейня ачкым келип атат. Мага орус тилде бизнес план түзүп берчи. Кантип ошо кофейняны ийгиликтүү кылып коем депчи. Мага бизнес план керек, стратегия керек, анан ивенттер, кайсы ивент өткөзөм депчи. Так что мага 3 айлык бизнес план керек. Так что көрөлү кайсынысы жакшыраак бизнес план түзөт экен. Балким ChatGPT кыргызча начараак жазганы менен, бирок балким жакшы бизнес план түзөт. Да, балким орус тилде жакшыраак жазат. Да. А Gemini'дан балким жакшы жазат. Так что көрөлү. ChatGPT менен Gemini экөөнү салыштыралы, кайсынысы жакшыраак бизнес план түзөт. Себеби биз AI'ды бизнес үчүн колдонобуз да. Да, көрөлү кайсынысы бизге кайсынысына көрөөк ишенсек болот экенчи. Бул аябай тез жазып койду сразу эле.
Так. Концепция. Mountain Energy Lab. Кофейня. Креативная лаборатория. Так, контент салыштырганын кыйын экен, узун жазып тур. Так, бирок аракет кылалы. Так, башынан баштайлы. Муну. Так, вот комплексная трехмесячная стратегия запуска и роста вашей компании. Да. Тот самый хук, уникальная концепция, неономат. Бул меню, напиткалар бар экен. Бул болсо концепциядан башталат экен да. Позиционирование концепция. Шанский шмель, арча тоник. Бул кайсы напитоктарды сатыш керек экен деп атат да, кофейнядачы. Курмак латте, кыргыз экен, кызыктуу экен, э? А мына 3 месяц запуск. Биринчи месяц хайп кыл дейт. Аутсайдагы студенттерге реклама кыл дейт. Анан IT сообществого реклама кыл дейт. Так, бул концепция, хук, план када. А мына бул напитоктор Шоро латте, Honey Cloud Draft, атмосфера, стратегия кана. А мына биринчи айдагы план. Инстаграмда постторду чыгар дейт, Reels, акция. Так что карагыла, бул биринчи айга планы, биякта бул болчу биринчи айга планы. Кайсынысы жакшыраак экен? Булбу же булбу? Бул деталдуураак экен, э? Карагыла. Тихий запуск кылган дейт. Только для своих деп мынтип кызыктуу түзүп атат да пландычы. Кантип түз деп. Бул экинчи айдын планы. Бул экинчи айдын планы. Кыска экен да, кыска. А бул детально айтып берип атат. Так что давайте ушунун негизинде добуш берели. Кайсы жакшыраак экен? А же Б? А кетти. Да. А жакшыраак, э? Мага да А көбүрөөк жакты. Деталдуураак да. Бул просто интервью кылып кой дейт. Студенттер менен интервью кыл дейт, и конкурс кыл дейт, болду. И TikTok видео кыл дейт. А бул болсо подписка кыл дейт. Чындап эле безинбетте бач коллаборация кыл дейт. Да. Так что бул жакшыраак бизнес план түздү. Так что көрдүңөрбү, эгер силер ChatGPT колдонсаңар, вот 60% кимдир ChatGPT постоянно колдонсаңар, балким силер толугу менен AIдын пайдасын көрбөй атасыңар. Да, себеби ChatGPT тест шашып жазып коет. Силер ошол шашкан информациянын негизинде чечим чыгарып атасыңар. Gemini'ды колдонсоңор, силер мындай көбүрөөк киреше көрөсүңөр. Ошол үчүн AI силерге кирешелүүрөөк болот да. Ким Gemini колдонсо, ойлойм көбүрөөк киреше көрөт, көбүрөөк пайда көрөт AIданчы. Ошол үчүн өтө маанилүү кайсы AI модельди тандайсыңар. Да. Давайте муну башкача да кылалы. Муну батл кылалы, анонимный. Балким биз билбеген даже бир бизнес план чыгып калат. Да. Бизнес план эмес, биз күтпөгөн AI модель таба алабыз, кимиси күчтүү экенчи. Так что эки анонимный AI модель азыр кагылышып атат, биз азыр тандайбыз, кайсынысы жакшыраак модель экен. Так что даяр болгула, добуш бергени. Жана эсиңерде ChatGPT өтө тез жооп берип койгон, 5 мүнөттүн ичинде эле так жазып баштаган. Азыр болсо экөө тең ойлонуп атат аябайчы. Так что, наверное, эки аябай күчтүү альтернатива чыгат биздечи. Так, азыр көрөбүз, кимиси чыгат экенчи. Даяр болгула, добушка.
Добуш бергенdim. Пока жазганча давайте видеону карап көрөбүз. Видео кандай болду экен? Мен Супермен болуп учуп атам жалабаттын үстүнөн. Да. Так, экөө тең анонимдүү, билбейбиз ким экен. А жана Б. Так, давайте текшеребиз. Так, үн угулдубу силерге? Үн угулган жок окшойт, э? Азыр кайра кылайынчы, азыр кайра көрүшөйүнчү экранда. Үн угулгандай кылып. Өтө маанилүү да, үн угулганчы. Так. Так, эми кайра ойноюн. Үн угулса экен силерге. Угулду үнү? А, угулду, э? Азыр шамал чыгып атат. Эми давайте экинчисин угалы. Так, кимиңер жалап аткан болсо карап көргүлө кайсынысы окшоштураак жалап аткан. Так, давайте добуш беребиз. Кайсынысы жакшыраак экен? А же Б? Кайра ойноюн. Эме видеонучу кара. Бул А. Да, а бул Б. Кайсынысы жакшы экен? Кайсынысында мен Суперменге окшошураак экенмин? Кайсынысында мен Жалалатка үстөн учуп аткандай окшош экенмин? А же Б? Экөө тең болуп баратат, э? 50%. Так ортодон. Так, 51%. Так, биякта опциялар бар. А, Б, же экөөнү тең тандаса болот. Бул азыр өтө жакын экен, давайте экөөнү тең тандайлы. Экөө тең жакшы депчи. Көрөлү кайсы бул модельдер экенчи. Так, бул Vio экен, бул Google'дыкы, бул болсо Kling деген. Да, так что башка да жакшы модель бар экен. Мунусу да кызыктуу экен аябай, мага жакты. Трансформация кылып койду, э? Так, видео боюнча кылдык. Давайте бизнес планга кайра баралы анда. Кимиси жакшы бизнес план түздү. Бул болсо анонимдүү болгон. Давайте биринчи күндүн планына давайте биринчи башынан баралы. Башына баралы. Так, стратегия запуска роста Specialty Coffee Shop в Бишкеке, район Ауца. Период 3 месяца, аудитория, концепция позиционирования. Практичная стратегия запуска Specialty Coffee Shop рядом с Ауца Бишкек с Фокусом. Так, bunun
форматирование жакшыраак экен да, окуганда оңоюраак. Цель на 3 месяца. Не просто открыться, быстро занять позицию третьего места района аутса. Места, где берут быстрый качественный кофе, днем сидят с ноутбуком на созвонах, вечером приходят на стадии sessions. Это только зато делать, да? Үч максат үчүн биздин кофейняга келет деп. Создать не просто кофейню, а городскую базу для интеллектуального и креативного комьюнити Бишкека. Да, мушда кызык экен. Мушда кызык экен. Концепция кандай? Айтат концепция Jai Coffee Lab. Мунун концепция эмне? Бул болсо Special Coffee Urban Community Hub подножи булар. Так, давайте бизнес-планды көрөлү. Биринчи күнү эмне кылабыз? Биринчи айда эмне кылабыз? А, кстати, кызык экен, биякта даже бааларын коюп коюптур. Канча сомдук болуш керек экенчи баалары? Биякта баа бар экенби? Напитоктор бар экен, Тиан Шан Спарк. Биякта баасы жок экен. Тушмун созамат экен баалар. Так, так, так. План кана? Биринчи айдын планын салыштыралычы. Месяц один. Hype and awareness, да? Месяц один. Запуск и создание шума. Цель быстро получить узнаваемость в радиусе аутса первые пробные попытки и контента импульс. Сделать кофейню узнаваемой среди аутса комьюнити. Айсенсы кызыктыраак жазылыптыр. Действия. Тизер кампейн, construction, progress videos. Ключевые задачи. Что делать? Прелонч. Деталдыраак экен, карагылачы. Opening week, тигиндей мындай. Узун экен аябай. Бул деле узун экен, анан бирок бул жерде токтоп калат экен. Бул айтат канча Instagram подписчик керек дейт, күнүнө канча клиент керек экен. Бул да кызыктуу экен. А бул да жазат. Канча подписчик керек дейт, канча отзыв. Бул деталдуу экен, күнүнө канча сатылыш керек деп. Давайте добушка коелу. Кайсысы силерге көрө жакты? А же Б? Кимиси жакшыраак бизнес план жазат экен? Да. 56% Бга добуш берип атат. Мен деле Бга добуш бермекмин. Биринчи кезде себеби муну окуган оңоюраак, форматирование жакшы кылат экен. Формат жакшы болгондо тапкан оңоюраак да информациянычы. Месяц, на заголовок, цель, задачи. Аябай ыңгайлуу иреттеген информациянычы. И деталдуураак информациячы. Да, ошол үчүн давайте Бны добуш беребиз. И көрөлү Б эмне экенчи. А бул GPT-5 экен. Экөө тең GPT-5 экен. Экөө тең просто түрдүү модельдер экен да. GPT 5,5 инстант, бул болсо 5,4 high. Кызыктуу экен да. Көрдүңөр, даже бир компания ичинен бир эле компания ичинен эки модель башкача результат берет. Да. Так что өтө маанилүү биз эксперимент кылып өзүгө ыңгайлуу модельди тапканы. Так, эми болсо эң акыркы тест кылабыз. 6-чы тест болот. Да, LM Arena'дан. Оюн жасайбыз. Биз оюн жасайбыз. Тетрис оюн жасайбыз кыргыз тематика менен. Бир жагынан GPT-5 болот, бир жагынан Gemini болот. Бир жагынан GPT болот, бир жагынан Gemini болот. Кайсынысы жакшыраак Тетрис оюн жасайт экен? Да. А бул коду берип атабы? Кайра баштайынчы, калай турбайбы? Мен муну басым деп. Муну код дегенде бастым. GPT. Так, мына GPT менен Gemini экөө код жазат. Экөөрүбүз кайсынысы жакшыраак оюн жасайт экенбиз.
Экөө тең иштеп атат. Экөө тең куру баштады. Так, экөө тең иштеп атат. Мына 40 секундда болду. Gemini иштегенге. Бул болсо 51 секунда. Эмне үчүн секундалар түрдүү? Карагыла, биякта 59, биякта 52. Себеби Gemini көбүрөөк убакыт алды ойлонгону да. Көбүрөөк ойлонду, и ошол үчүн кечирээк баштады куруп. Так что даяр болгула, азыр добуш беребиз. Кайсынысы жакшыраак оюн жасайт экен? Gemini'би же GPT'би? Муну бассак кодду көрөбүз, жазып аткан кодду. Да, а муну бассак ошо оюнду көрөбүз. Пока оюн даяр эмес, ошол үчүн көрбөй атабыз. Бирок кодун карап турсак болот. Мында, бул уже даяр экен, GPT-5. Аябай тез кылып куруп койду, карагылачы. Так, давайте ойноп көрөлү. Иштейт экенби? Так. Опа, мына 155 упай алдым. Карагыла, кыргызча тематика десем ошол Теңир Тоо Тетрис деп коюп туратынчы. Кыргызча өңдөрдү кылыптыр, кыргыз тилде кылыптыр, башкаруу, жылдыруу, жаңы оюн. Так что жакшы кылыптыр, аракет жакшы, э? GPT код боюнча жакшы экен. Давайте Gemini'ди көрөлү. Gemini еще даяр эмес. Бул да куруп атат. Бүттүм дейт. Кыргыз тематика кылдым дейт. Кыргыз Тетрис деп койдум. Давайте ойнойбуз. Ойно. Так, давайте иштейт экенби? Көбүктө чыгат экен. Мына башка чыкты. Иштейт экен. Да. Так, экөөнү тең көрдүк. Кайсысы жакшыраак? Кыргыз Тетрис жакшыраакпы? Gemini'ден же Теңир Тоо Тетрис жакшыбы? Да. Так, азыр добушка чыгарам. Добушка чыгарам. Так. Добуш берип берейин. Мына бул Gemini. Боз үй бар экен, тоолор бар экен. Же GPT. О, да. Да, Gemini утуп баратат. 65%. Мен ойлогом, GPTге добуш бересиңер деп кишин. Сен биринчи беттө анан кийин биякта фигуралар ар кандай да. Бирок биякта графика үчүн утуп кетти окшойт. Тоо болуп, боз үй болуп,
Козболов. Так что давайте добушту ага берели. Так, биз эми көрдүк, мына 6 түрдүү эксперимент кылдык. Көрдүк ар бир маалда өтө маанилүү туура модельди тандаганы. Биздин AI курста ошонусу биздин мугалим катары силерге туура модельдерди жардам берип, аябай тез результаттарга жете алабыз да. Кантип кайсы AI модельди колдонуп акча тапса эң ыңгайлуу экенчи, кайсы AI модельди куруп веб-сайт курганда эң ыңгайлуу экен деп. Да. Так что ошол үчүн мугалим менен иштешкени жакшы жер да. Сразу тез эң тез модельдерди, эң оптималдуу модельдерди табасыңар. Биз биякта добуш бердик го, толтура жолчу. Мына бул чемпион болду. Кубок алды. Бул результаттар каяка барат? Силерге көрсөтүп берип атат. Мына LM Аренада лидерборд деген бар. Бул рейтинг таблицада текст боюнча кайсынысы эң жакшы экен? Добуштардын негизиндечи мына 1027 адам добуш бериптир. Ушул модель эң жакшы депчи. Claude Opus 4.6 Thinking деген модель. Номер 1 экен. Чат боюнча. А биздин опросник боюнча Claude 3-чү орунда турган. А бирок научный изилдөө боюнча Claude номер 1. Эгер модель боюнча карасак, Claude номер 1, 2, 3, 4 экен даже. Карасаңар, тотат Claude. Көптөр ChatGPT колдонот, ChatGPT каякта? ChatGPT 8-чи орунда. Так что ким ChatGPT колдонуп атса, чат үчүнчү, текст үчүн неоптимальный AI'ды колдонуп атабыз. Аябай кызыктуу жери болсо бирок тексттин деле түрлөрү бар. Кандай текст үчүн колдонобуз AI'дычы? Мисалы, математика үчүнбү? Математика үчүн Gemini жакшы экен. Биринчи орунда. ChatGPT экинчи орунда. Эгер мындай креативный жазуу үчүн Claude жакшы. Да. Там кесиптер боюнча, IT боюнча текст жазганы Claude жакшы, литература жазганы боюнча Claude жакшы. Так что категориялар аябай көп. Да, ар бир категорияда өзүнчө лидер бар. Бирок общий карасак, Claude эң күчтүү. Claude модельдери күчтүү. Эгер лаборатория боюнча карасак, ошол Anthropic, Claude чыгарган компания Anthropic. Алар номер 1, да. Биринчиден 4кө чейин ошол орундар ээлейт. Андан кийин Facebook, Meta, Google, OpenAI 4-чү орунда. Так что ошол үчүн өтө маанилүү AI менен тааныганы, кайсы модель күчтүү экенин, себеби биз эң күчтүү куралды колдонуш керекпиз. Азыр AI жашоодобуз. Биз AI жашоодо эң күчтүү AI куралды колубузда болуш керек. Болбосо, эгер биз OpenAI'дын моделин колдонуп атсак, бизге каршы чыккан Anthropic адам биз жеңип кетет. Ошол үчүн өтө маанилүү биз жакшы оптималдуу куралды колдонгону, что биз дайыма жеңүүчү болуш үчүнчү. Код боюнча кайсы модель эң жакшы экен? Модель боюнча мына Claude 1, 2, 3, 4 ордун тең Claude алат экен. Модель боюнча, код боюнча. Башка бир GLM деген модель 5-чи орунда, кайра Claude, Kimi, GPT 10-чу орунда. Эгер лаборатория боюнча карасак, Anthropic тотат, биринчи орунда, ChatGPT 6-чы орунда. Эң популярдуу 60%. Ким колдонуп атат? Эгер кодду колдонсак, код үчүн ChatGPT колдонсак, бул неоптималдуу лабораторияны, неоптималдуу модельди колдонуп атабыз. Так, сүрөт үчүн кайсынысы эң жакшы экен? Сүрөт үчүн эң жакшы добуштар боюнча OpenAI, ChatGPT, бирок бизде эмнегедир иштеген жок ChatGPT, ката кетатты. Бирок башкалардын добушунун негизинде эң көп ушул экен. Вот модель ChatGPT Image 2 деген эң көп экен, 39 000 адам ошого добуш бериптир. Gemini 2-нчи орунда, Gemini 3-нчү орунда. Так что сүрөт чыгарам десеңер, Gemini жакшы экен деп. Ушул изилдөө боюнчачы. Так, андан кийин видео боюнча. Видео боюнча эң жакшы Dreamina, Seedance, ByteDance компанияны. ByteDance деген компания билгендер барбы? ByteDance компанияны каяктан билебиз? Каяктан тааныйбыз? ByteDance бул TikTok'тун фирмасы.
Да. Э, ByteDance TikTok'tu чыгарат. Alibaba экинчи орунда. Alibaba'нын деле баарыбыз билет болуш керек белсе. AliExpress, ошолордун аябай күчтүү модельдери бар. Анан Google. Так что видео боюнча Кытайлар жеңип атат, ByteDance жана Alibaba. А эгер биз видео үчүн ChatGPT колдонсак, ChatGPT мына 4-нчү орунда. Да. Так, жана Anthropic аябай кыйын болуп аткан го, код боюнча, текст боюнча. А видео боюнча биякта даже жок Anthropicчи. Так, эми так что урматтуу катышуучулар, өтө маанилүү билгени эмне үчүн биз AI'ды колдонобуз? Чат үчүнбү, код үчүнбү, сүрөт үчүнбү, видео үчүнбү? Анан кийин ошол категория боюнча лидерди колдонсоңор, ойлойм эң оптималдуу результаттарды аласыңар. Да. Кыргыз тилде боюнча Gemini күчтүү экен, байкашымча. Сүрөт үчүн, видео үчүн Gemini күчтүү, код үчүн Anthropic күчтүү. Ушинтип оюңарча бөлүп коюшуңар керек да. Ар максат үчүн кайсы эң күчтүү экенчи. Биякта аябай кызыктуу жери, мына биз таблица катары көрүп атабызбы? Мунучу. Муну дагы график катары көрсөк болот. Мына биякта кандай эле график, анан таблица катары. Мына чат боюнча эң күчтүү Клод дедик. Клод мына бул жерде эң күчтүү, эң бийик результат алды. 1,5 миңге жакын. Бирок ошол эле маалда Клод эң кымбат. Карабы, миллион токенге $20 турат. Күчтүү болгону менен кымбат. А башкалар болсо, мисалы, Facebook'туку 1,200 турат, бирок эң арзан. Так что силер үчүн дагы маанилүү болушу мүмкүн. Эгер көп колдонсоңор, эгер токендер жетишпей жатса, анда балким силер азыраак модельди колдонуңуздар. Эң күчтүүсүн эмес, эң күчтүүсүн колдонсоңор тез эле результат токтоп калат да. Иште запрос бере албай каласыңар. Ошол үчүн силер деле эме тандашыңар керек да. Кээде муну, анан кийин экономдош керек болгондо муну ушинтип тандайсыңар. Кайсынысы эң оптималдуу силердин максатыңарга. Э, Так что дайыма эле эң күчтүү деп колдоно бериш керек деле пайдасы жок болушу мүмкүн. Себеби эң күчтүүнү колдоно берсеңер, бул эң кымбат болуп калат. Акчаңар балким жетпей калат. Клод колдонгондор бар болсо, биякта билесиңер, колдонуп токтоп калат да. Только 5 сааттан кийин колдонсоң деп айтып калат да. Да. Так, так что мен силерге эмнени айткым келип атат? Айтканы кыйын, айта албайбыз. Бул эң жакшы AI депчи. Эң жакшы AI деген айтканы мүмкүн эмес да. Эң жакшы машина деген жок да категориячы. Эң жакшы машина Кыргызстан үчүн, эң жакшы машина Бишкек үчүн, эң жакшы экономдуу машина, эң жакшы там шаар үчүн, тоо үчүн же жүк ташыганы, же там клиенттерди ташыганы өзүнчө категория бар, Так что главное силер билгиле максаттары кандай экенин, ошол максатка кайсы AI туура келет экенин билишиңер керек. И ошол эле маалда дагы сапат менен бааны баланс кылыш керек. Балким эң сапаттуу, бирок эң кымбат. Силер бюджетке батабы ошончо? Силер миңдеген доллар төлөгөн даярсыңарбы? Же силерге орточо результат, бирок аябай экономдуу болсо жакшыбы? Да. Так что ошол биздин AI программанын максаты ушинтип мен студенттерге ушундай нерселерди үйрөтүп, эң оптималдуу жолдорду, эң оптималдуу AI модельдерди үйрөтөбүз. Так что бүгүнкү болду. Кандай суроолор болсо чатка жазгыла, мен суроолорду алып жооп берейин. Код боюнча рахмат реакцияларга. Рахмат. Рахмат. Так, эми суроолорго жооп берейин, Сабак сакталабы? Ушул сабакпы? Бул сабак сакталат. Сиз акысыз версияда өттүңүзбү деп атат. Өттүңүзбү? Мен түшүнбөй атам суроону. Бермет, өзүңдүн микрофонду
ачып окуп берчи кээ бир суроолорду, мен жетишпей атам, аябай тез алмашып атат. Мына бир суроону көрүп калдым. Кантип акча тапсак болот ИИ менен? Бул өтө кызыктуу суроо. Мен бул суроону экинчи же үчүнчү вебинарда өтөм. Так что эртең келгиле. Эртең ошону бир мисал көрсөтөм, кантип жасалма интеллект менен, кантип AI менен акча тапса болот. Бир бизнес сценарийни көрсөтөм. Бирок AI менен маңкурт болуп калбайбызбы? Чолпон Турдалиева берет. AI менен маңкурт болуп калбайбызбы? Мен ошол суроону көп угам. Атамдан да угам. ChatGPT колдоно берсең башың иштебей калбайбы депчи. Биз максималдуу түрдө башка нерселерди иштетиш керекпиз, автоматташтырыш керекпиз. Биз башыбызды колдонуш керекпиз кыйын процесстерге. Башыбыз бошоп калат ушундай жөнөкөй нерселерденчи. Биз анда мындан да кыйыныраак процесстерге орун бөлүнөт да. Биздин мээбизде ограниченный орун да. Эгер биз майда чуйдалар менен ойлоно берсек, чоң нерселерге жетишпей калабыз. Ошол үчүн да калькулятор колдонобуз да. Тест чыгарып, андан кийин татаалыраак процесстерге өтөбүз. Так что биз башыбыз ошондо Gemini'ди, ChatGPT колдонуп максималдуу эзебиз, андан кийин уже кыйын нерселерге башыбызды колдонобуз. Ошондо биз жашоодо канча акча табабыз, бул функция. Канчалык кыйын процесстерди биз чечебиз. Да, Илон Маск эмне үчүн дүйнөдөгү эң бай адам? Эмнеге 700 миллиард доллар бар? Себеби аябай кыйын проблемалар чечип атат. Да, ракеталар учуп атат, машина жүргүзүп атат. Биз деле ошондой кыйын проблемаларды чече алабыз, эгер биз кыйын куралдарды колдонсокчу. Эгер машина минбесек, калькулятор колдонбосок, AI колдонбосок, анда жанагы аборигендердей болуп жүрө беребиз. Так что мен ойлойм, биз AI бизди маңкурт кылбайт, тескерисинче бизди акылдуураак кылат. Биз татаалыраак процесстерди, проблемаларды чече алабыз. Так, YouTube'га видео кайсы AI жакшы? YouTube'га видео кайсы жакшы? Мен билбейм YouTube кайсы видео жакшы экенин. Мен YouTube'га менен иштешпейм. Мен айта алам кайсы веб-сайт куруу үчүн кайсы эң жакшы экенин. Биз уже курста ошону өтөбүз. UI, UX кайсынысы жакшы? Муну как раз бүгүн сабакта өттүм. UI, UX'ке аябай жакшы Google Stitch. Бул жаңы чыккан Google'дун модели, программасы Google Stitch. Балким бир күнү дагы ошол боюнча мастер-класс өтсө болот. Көбүнчө эмнеге колдонобуз AI'ды? Бирөө берипти. Япониядан окшойт. Дагы кандай суроо бар? Рахмат, Тайырбек. Так. Бухгалтерия боюнча кайсы колдонсо болот? Аябай жакшы суроо. Бухгалтерия боюнча биздин курстагы окуучулар аябай жакшы бухгалтерский программаларды курду, аябай жакшы бизнес программаларды курду. Жана код жазуу дегенди көрсөттүм го. Код жазуу жана Tetris'ти көрсөттүк, бирок Tetris бул только башталышы. Биз AI сабакта биринчи тапшырма бул Tetris жасайбыз. Андан кийин акырындап акырындап болсо уже бизнестерге сайт курса болот. Андан кийин уже бухгалтерия приложение кылса болот, CRM приложение кылса болот. Ушундай күчтүү программаларды уже өзүңөр кура аласыңар. Уже аларды сатып алыш кереги жок. Мына 1С же кайсы Salesforce CRM башка программаларды уже сатып алыш кереги жок. Уже AI'ды колдонуп өзүңөр эле ошонун баарын кура аласыңар. Кайсы AI колдонсо болот? Эң жакшы мен жана көрсөттүм Claude. Да, ошону колдонсоңор программаларды куруп берет силергечи. Instagram видеолор үчүн кайсы AI жакшы ошондо? Мен Instagramга эч качан AI колдонбойм, мен живой кылам. Мен ойлойм, Instagramга видеого мындай, эгер мен AI менен видео жасасам, адамдар анча көрбөйт. Анычы адамдар живой каалайт. Кийинки суроо, кантип акча тапса болот AI менен? Да, аны эртең же бүрсүнү көрсөтөбүз. Так, хорошо. Курстун убактысы жана баасы канча? Да. Курс боюнча кимде суроо болсо, Берметке жазгыла. Бермет номериңди таштап койсоң болот. Баасы, убакыты качан экенчи биздин веб-сайтта таштап коебуз. Так что эртең келгиле, урматтуу катышуучулар.
Мен аябай ниеттемин. Бүгүнкү вебинар силерге пайдалуу болду. Эртеңки болсо мундан дагы пайдалуураак болот да. Күнүгө биз көтөрөбүз температураны, пайдасыны. Чоң рахмат. Бизде түнкү 1:30. Мен барып жатайын. Кимдер башка жаңылыктар болсо күнүңөр жакшы болсун. Жакшы тургула.